36 жаштагы Нургүл Усейнова 3 баланын энеси. 2016 жылы Сокулук районунун Фрунзе айылдык кеңешине депутат болуп шайланган. Ошондон бери иштесе ичкен ашын жерге коюп, эл үчүн кызмат кылууга чын дилинен жан өрөп жаткандыгын айтат. Аял киши биринчиден эне, биз биринчиден ошол социальный объекттердин баарын маселелерди, кандай проблемалар болуп аткан маселелерди көтөрөбүз. Баарына жетишкенге аракет кылып атам. Даже мен саясий куугунтукка алынгамын, элдерге берген убадамды аткарам депчи бала бакчаны кайтарып 25 жылдан бери канчадан бери эркектер көтөрүп келип, бирок бала бакчаны кайтара алган жок. Акыркы 15 жыл аралыгында айылдык кеңештерге шайланган депутат айымдардын санынын аздыгы туруктуу бойдон калууда. Мисал үчүн 2012 жылы 13%ды түзсө, 2016 жылы 10%ды түзгөн. Ал эми бүгүнкү күндө 86 айылдык кеңешинде бир дагы аял заты депутат болуп шайланган эмес. Андыктан аялдардын саясий укугун жогорулатуу жана гендердик квотаны 30%га жеткирүү бүгүнкү жыйындын негизги темасы жана максаты болууда. Аялдардын саясий укугун бийликтин бардык деңгээлинде көтөрүп, аларды колдоо керек. Антпесе айылдык кеңештердин курамында айымдардын саны азайып отуруп, 2028 жылы бир да аял калбай калышы мүмкүн деген тынчсызданууларын билдиришти форумдун катышуучулары. Ошол колдоо болсо дагы ошол мамлекеттеги бүт структураларда, органдарда аялдардын катышуусун биз жогорку деңгээлде камсыз кылбай жатканыбыз бул абдан чоң бир көйгөйлүү маселе деп ойлойм. Жыйындын катышуучуларынын айтымында аялдардын бардык тармакта иштегенге мүмкүнчүлүгү жана дарамети бар. Коомдук, саясий, экономикалык, социалдык, маданий өнүгүүгө багытталган маселелерди аялдар гана жакшы түшүнүп, бул багытта мыкты иш алып бара алышат. Өзөктүү, маанилүү жана прогрессивдүү бөлүгү бул аял заты болуп саналат. Демек, маселелерди чечүүгө айымдар жергиликтүү кеңештердин ишине катышуусу зарыл. Аялдардын укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү өлкөнүн өнүгүшүнө, бакубатчылыгына, экономикалык өсүшкө өбөлгө болот. Азыркы учурда мамлекетте гендердик тең салмактуулукту камсыздоо боюнча жигердүү иштер жүрүүдө. Бул багытта билим берүү, кайрымдуулук жаатында жүздөгөн уюмдар иш алып барууда. Жумушта чечим кабыл алуучу деңгээлде аялдарды дагы ошол жетекчи катары 30%ды камсыз кылышыбыз керек, албетте. Анткени бул дагы мыйзамда каралган. Бирок аялдардын саны мамлекеттик кызматта 47-50% болгону менен, бирок чечим кабыл алуучу деңгээлде 12% болуп атат. Албетте мыйзам сакталбай атат. Мамлекеттик кызматтарда да айымдардын саны аз, болгону 42%ды гана түзөт. Жергиликтүү кеңештердин деңгээлинде айымдар депутаттарыбыз 10%ды түзүп атат. Өлкөнүн мамлекеттик кызматчыларынын 42%ын айымдар түзөт. Кыргызстандын айрым муниципалдык кызматта дагы ишенимдүү позицияларды ээлеп турушат, 37% дагы биздин айымдар ээлеп турушат. Бүгүнкү күндө ар бир өлкө адамдык дараметти толук колдонуу менен туруктуу өнүгүүгө жетишиши керек. So I think this 30% quota is a tool in order to achieve a goal. Бүгүнкү иш-чара гендердик квотаны өнүктүрүү үчүн мыкты аянтча. Жергиликтүү бюджетти бөлүштүрүүгө айыл кеңештин толук бийлиги бар. Ошондуктан анын мааниси зор. Гендердик теңчиликке жетишүүнүн жолдору менен катар жыйында аялдарга жана балдарга карата зордук зомбулукту алдын алуу, аялдар арасындагы жакырчылык жана жумушсуздук сыяктуу маселелер козголду. Кыял Шаршеева, Руслан Сабатаров, Ала Тоо 24.